Сапаргүл Бердалиева 62 жашта, Ош шаарынын тургуну. Жаа атуу боюнча Кыргызстандын 2 жолуктуу чемпиону. Ошондой эле жеке ишкер. 1 уул, 3 кыздын энеси. Бизде жаалар көбүнчө сырттан келет да. Азыр мурун биз Украинанын жааларын алчубуз. Могу жаа ошо Орхан деп Украинанын жаасы. Жаа атуу бул кымбат спорттун түрлөрүнүн бири. Себеби жаанын өзү, жебелери да кымбат. Бирок Сапаргүл Бердалиевага спорттук шаймандардын баасы эмес, ага жаа атуу өнөрү артык. Ал бул спорттун түрү менен 8 жылга жакын убакыттан бери алектенип келүүдө. Каарманыбыз бул жолу машыгууга шаардын чет жакасына келди. Анткени машыгууну талап кылган жердин аянты дагы чоң, кенен, ыңгайлуу болушу зарыл. Бул Кыргыздын улуттук оюну да жаа. Анан ушуга кирдим да, хобби катары эле. Хобби катары кирип эле, ошол убакта мен мындай мынчалык кирип кетем деп ген эмесмин. Хобби катары бир аткан үйрөнүп коеюн деп жүрүп, мен ошол убакта очки тагынат болчумун. Көзүм бир жагым 20 эле көрөт болчу мына көзүм. Мынам 80 көрөт болчу. Анан ушуну атып неме кылып жүрүп, анан очкимди таштадым да, азыр көзүм толук кандуу көрүп калды. Себеби иштетпесең эле көз деле көрбөй калат. Мында иштетилет, мына караңыз. Мынантип туруп, мындай кылганда. Бул көз ошону мээлеп, биз Кыргызстанда 40 атылат финал. Неме казактарда 50 атылат. Түрктөрдө кыздар үчүн 60, жигиттер үчүн 70 метр атылат. Биз эми дүйнөлүк немеге кошулгандан кийин ошолорду да атабыз да. Ошондо ошо алыс да ошол. Азырго мен эми неме болуп аткан үчүн жакын мына. Караң. Анан бул жааны атканда ден соолугу менен кошо идеологиялык маани терең жатат да, мындачы. Мында баягы мындай теке бута деп атпайбы? Биздин эл апалар балдары ачка калбаш үчүн текени аткан, балдарын тойгузуш үчүн. Экинчиден балдарын неме кылган үчүн душмандан сактанган бун үчүн. Анан кийин үчүнчүдөн келип ден соолук. Анан бул Куранда дагы пайгамбарыбыздын сүннөтү болуп айтылат. Биздин жашта өтө эле керек. Анан өтө жүк көтөрүнүп алып жүрбөйсүн, жеңил, анан басасың, ошол жагынан. Анан дагы бунун артыкчылыгы кээ бир спорттордо 1-2 жериң эле кыймылдап, анан көпчүлүк бунда билинбегени менен бүт бар жоң, бутуңан баштап башыңа чейин неме кылат да, баягы атай кээ бирлери эс алыш үчүн балык кармаган эле барышат, эс алып эле келдик дейт. Бунда атып атканда эле эс аласың да. Буну атып атканыбызда бизде өзгөчөлүгү улуттук кийимди кийип атабыз. Буттарыбызга булгары өтүктөр, улуттук кийим, курларды тагынабыз, башыбызга ошол тебетейлерди кийебиз. Анан бир жерге барсаң дагы биздин кийимибизди көрүп эле, кыргыздар деп турат да. Анан дагы баягы тарыхка келип такалсак деле биздин кыз сайкал жаңыл мырзалар болгон да. Азыр биздин ошондой да. Башта жаа атуу Сапаргүл Бердалиеванын жөн гана хоббиси болчу. Андан кийин ден соолугуна пайдасы бар болгон үчүн алектенип жүргөн. Бирок бара-бара спорттун бул түрүнө сүңгүп кирип, мыкты жаачылардын катарына кошула баштады. Мунун натыйжасында республикалык мелдештерде чемпиондукка жеткен. Мындан тышкары Түркия, Казакстан мамлекеттериндеги эл аралык мелдештерде байгелүү орундарды алган. Дагы мага бир кыял келди да. Биздин президентибиз барып, ошо бир башка мамлекетке барганда гана биздин желек көтөрүлүп кийим ырдалат экен да. Анан биз да бир жерге барып, утканда биздин желек көтөрүлөт экен да, Кыргызстандын. Ошол мага аябай неме болду да. Мен дагы ушуну даярданайын, бир кайсы жерге барбайын, утсам ошо Кыргызстандын желегин көтөрүп келди да. Эми бул жашым ушунча да го деп мага чектөө койбогондон кийин мени анан биздин куралдаштар 7 областтан чогулуп алгандарыбыз мындай сиз кемпирсиз го деп бөлбөйт да. Эң жаш уулусуз, Эң жаш уулу менмин да.
даярдыкка кеткен арзан жебелер менен сыртка чыга албайбыз. Анда сөзсүз 1,5 миңдей ошондой жебелерди алып барабыз. Анан ал жерге барганда мындай 31 фунтаж деп коебуз. Жана фунтаждарыбыз өтө барган сайын көтөрүлөт да. 60ка дегенде уже 36 фунтажга чейин бар. Фунтаж деген бунун баягы күчү деп айтылат да. Бул биринчи 17 фунтаж деп коет окуучулар үчүн даярданып аткан. 30 фунтаж деп коет ат үстүндө атышат, же болбосо даярдыкка неме алат. Биз ошо сыртка чыкканда 60-70ке дегенде уже 36лык фунтаждар менен атабыз. Ал жааларыбыз да ошончолук кымбат турат. Анан дагы Сиздин жебелериңиз кандай азыр колуңузда турган? Бул азыр даярдыкка эле келген. Мен кече немеден келип азыр берки жебелерим мен үйдө күлүп калам. Менин ал сыртка апара турган жебе жааларым мен алтын күмүштөрүмдү андай жерге бекитпейм да, аларды андан жогору бекитем. Анан жебелериң менен сүйлөшүп, ошонун ичине суңуп кирип кетсең, сен ошондо гана результат бере аласың. Анан алып келип илип коюп эле анан кийин барар күнү эле көтөрүп алып барып, же болбосо даже биз мына жебелерибиздин учтарын майлайбыз да. Ошонун майын да издейбиз да. Себеби жакшы май менен майласак, баягы мишенге сайылганда алганга жеңил болот. Ошолорунан бери карайбыз. Анан бизге күн ачыктыгы жакшы. Жамгыр жааганда мына канаттары баары суу болуп бурушуп калат. Буну болсо кээде ушундай жамгырларда неме болуп калганда буну дагы кургатабыз үйдө отуруп. Кээде фен деп кургатабыз, ошентип кургатып, кайра алып, тегиздеп, мынантип түп-түз кылып коюп, ушуну карайбыз. Сөзсүз караш керек. Караганда гана результат болот ушундай. Каарманыбыз жаачы гана эмес, бир нече жылдан бери ишкерликти дагы аркалап келет. Тагыраак ал жарма, гүл азык чыгарган кичи цехти иштетет. Айтымында бул продукциялардын баардыгы адам ден соолугуна пайдалуу. Ошондуктан ал ишкерлиги аркылуу башкаларга жардамы тийсе дейт. Учурда ден соолукка пайдалуу делген нандын 2 түрүн дагы даярдап жатышат. Курамында биздики буудай өзүбүздүн кайракы буудайлардан алабыз дагы, тегирменде тартабыз. Тегирменде плюс биз өңгөн буудайды да кошо тартып туруп буга кошулат. Анан ачыткы да болот. Анан биз көбүнчө дагы бунун анча-мынча айтпай турган нерселери бар. Ошолорун дагы кошобуз. Себеби нан бир аз 5-6 күнгө, 10 күн, 20 күндө дагы эч нерсе болбойт биздин нандар. Бир күндө канча нан жаап, канча нан сатасыздар? Мурундары бир күндө 1 камыр, 2 камыр кылсак, азыр эми багы көпчүлүгү түшүнүп, азыр 3-4кө чейин кылабыз. Андан ашыкка дагы деле суроо талап күч болгону менен биз ага жетише албайбыз. Себеби бизде бир эле печка, анан трёхфаска бир эле печкага иштейт. Камыр кылсак дагы берки дрожждогудай болуп биздин камыр тура бербейт да. Убагында жаа бышырып калышыбыз керек. Майрам болсун, ишиң илгери болсун. Жеңем медалын куттуктап келди. Сапаргүл Бердалиеваны таанып билгендер бир оозун күчтүү, тайманбас аял катары сыпатташат. Жашоодо аял эркектин жүгүн жалгыз өзү тарткан айым башкаларга үлгү. Үй бүлөсү менен катар коомдук иштерде, спортто бирдей ийгиликтерди жаратып келүүдө. Себеби аны ар дайым колдоп турчу жакындары бар. Эми ошо жүргөн турганына жараша мактагандай болойн. Эркектин ишине кыйын да. Улак тезет барат, кызга эмне бар деп кала беребиз. Улакка кетип калат, эңишке барат. Атты таптайт, чөп жыят, үйдүн эркеги эле болчу да. Кече медалдарын көрүп сыймыктанып калдым. Кудайга шүгүр, эми тилегиңе жет, максатыңа жет. Ошо тең туштарыңа кадырың болсун, сыйлуу бол. Жамандан алыс бол, жакшыга алыс бол деп отурам. Кече көрдүм медалды. Жашаганбыз, ошондой пейили бар. Анан бир далдаңда баары жолун төгүп чечкен кыз. Бир далдаңда башы шарт этип сүйлөгөн ачуулуу кыз. Анан кийин жамандыгын көргөнүбүз жок, жакшы. Анан илгери жүргөндө кайнатам айтат эле муну. Бул кызым эмес, кыз сайкал дейт болчу. Кыз сайкалда атты минип алып, жайлоодо жүргөндө баарыбызды берактан келсек тосуп алып, жакшынакай мамиле кылган. Эми кыздардын ичинен эң ак көңүл ушу да. Анан кийин жүрүш-турушу деле жакшы. Азыр эми Кудайга шүгүр, канчага чыкса өзү элден калбай иштеп жүрөт, өз ишин апарып жүрөт, ишине тың.
үй бүлөсүнө тың, барына тың кыз. Ушу Сайкал дегенде аты Сайкалдай да, биз Кыз Сайкал деп коет элек, ошон үчүн Кыз Сайкал болуп калган. Асылзат айым алдыда коомдун өнүгүүсүнө салым кошуп, элге пайдалуу жумуштарды ишке ашырууну максат кылууда. Жаат боюнча Кыргызстандын 2 жолку чемпиону дагы мелдештерге катышат. Ал эми азыркы кичи цехти чоңойтуп, пайдалуу азыктардын түрүн көбөйтүү планы бар. Ар бир эле аял аракет кылса жетет деп айтам да. Сөзсүз бардык нерсеге аракет кылыш керек. Анан жакшы нерсени ойлоно берсең эле, жакшы нерселер өзү аракет кылсаң баары болот да. Жаманды ойлонбош керек, жаман бирөөгө каалабаш деле керек. Кээ бирлери мындай ишенбейт го. Жакшылык кылып атам десең деле ишенбейт. Жок, ишениш керек. Жакшы адамдын жакшы жагын алыш керек. Анан кийин ушу аракет, анан ушу мен дайым позитивде жүргөнүм болуш керек.